Акыркы жылдары Бишкекти смог каптады. Борбор кара түтүнгө чөмүлүп, абасы кирдеди деген сөздөр көбөйүп, ар бирибиз өз көзүбүз менен деле шаардан четке чыкканда көрүп жүрүп көнүп да калдык окшойт. Бирок мындайга көнүп болобу? Калктын ден соолугу, саламаттыгы кандай болот деген суроолор көпчүлүктү ойлондурганы менен, жакынкы убакта жылыштардын боло турганы күмөн жаратат. Асман ачылып, көк көрүнүп калганда көзү кубанган шаардыктарга кайрадан жагымсыз жаңылык тарады. Бишкек шаары дүйнө жүзүндөгү абасы кир шаарлардын рейтингинде 1-сапка чыкты. Болгондо да аны эл аралык абанын дүйнөлүк сапаты деген уюм изилдөөлөрдөн кийин өзүнүн сайтына жайгаштырды. Жыл жаңырар замат 3-январь күнкү саат 16:20 көрсөткүчкө ылайык шаардын статусу кооптуу ХЗДС деп аныкталган. Абанын сапатынын индекси аталган сайттагы маалыматка ылайык 489 түзүп турат. Бул көрсөткүчтөр саат сайын алмашып, орундар өзгөрүп турганы менен, тилекке каршы Бишкек былк этпестен 1-орунда кармалып турган чагы. Бизден кийинки орунда Непалдын борбору Катманду 310, Кытайдын Ухань шаары 261, Вьетнамдын Ханой шаары 238 жана 5-орунда Бангладештин борбору Дакка 205 деген көрсөткүч менен жайгашып турат. Дүйнө жүзүндөгү эрте өлүмдөрдүн 4,2 миллиону дал ушул атмосфералык абанын бузулушуна байланыштуу. Инсульт, өпкөнүн жабыркашы, жаш балдардын коркунучтуу респиратордук инфекцияларга туш болушу көпчүлүк учурда абанын кирдешинен күчөп кетмеyi бар. Борборубуздун абасынын тазасы менен мактанып келчү элек, эми мактанарга деле себептер калбай бара жаткандай. Бирок ага карабастан тез аранын ичинде болбосо да алдыңкы жылдары кыш мезгилинде мындай көйгөйлөр жоюлат деп ишенебиз. Өткөн жылдагы эксперттердин аныктоосунда дүйнөнүн экологиялык жактан эң таза жана жашыл шаарлары белгиленген. Мындай рейтингдин лидери Австриянын Вена шаары. Аналитиктердин айтымында шаарда парктар жана эс алуу аймактар көп. Мындан сырткары шаар тургундарында коомдук транспортко жылдык билеттери бар. Алар зыяндуу бөлүп чыгарууларды азайтуу үчүн жеке унааларды колдонуудан баш тартышкан. 2-орунда Германиянын Мюнхен шаары. Аякта дагы жашыл аймактардын саны көп. Андан сырткары коомдук транспорттун өнүккөн системасы иштелип чыккан. 3 мыктынын 3-сү немистердин Берлин шаары. Бул айтылган таза шаарлардан башка Испаниянын Мадрид жана Бразилиянын Сан-Паулу шаары да башкы 5-тикке кире алган. Алардан кийинки тизмеде Манчестер, Амстердам жана Вашингтон шаарлары жайгашкан. Каналга жазылып, коңгуроону басууну унутпаңыздар. Актуалдуу чыгарылыштарды кое бербей, убагында көрүп турабыз.